өзгөн дегенде ушу мунараны айтышат. Дөң жерлер турбайбы? Ошол жерлерде кыштардын калдыктарды, баягы эски кыштары бар. Газон кылып көгөртүш керек да, эми ал эс ала турган жер. Биз музей болгондуктан бизге көп немелер тыюу салынган да. Жакшыраак маанай тартуулашыбыз керекпи деп ойлойм да. Мисалы мыного азыр ушул гүлдү коюпсуздар, бирок ушул гүлдү дагы көгөртө албапсыздар да. Ниет болсо бул жака бочканы алып келип, ошол челек менен болсо дагы алып келип, сууну дагы башканда бир окшотуп койсо дагы болсо керек эле дейм да. А бул жагына жаңы ушинтип даараткана коюлуптур. Мына. Кагаз жок болсо могу караболканадан сурайсыздар. Анан эгерде сууну ал жактан издеп оор болсоңуздар, келесиздер мына жака караболканага келип, ушул жерден кааласаңыздар жуасыздар, кааласаңыздар антисептик менен эме кыла аласыздар. Бирок бул жерден дагы самын таппайсыздар. Жерде 5 метрге чейинкиси ушу өзүнүн түпнускалары. Парламенттер өзүнүкү. Мына парламент өзүнүкү, мына эми реставрация. Анда элдерде түшүнмөстүк болуп калышы мүмкүн. Ушуну жөн эле алып туруп мындай тазалап койсо болот го дегенчи. Бул эми баягы ар бир кылынган иш, ар бир неме кылган бул илимий неме негиздеме менен атайын адистер кылыш керек да. Бул качан реставрация болуп эстеликке коркунуч келбей калган учурда муну алып коет. Орто кылымга таандык суу түтүктөрү. Канализация бар экен да? А чайханага сатылып кетти деген жер ушул эмеспи? Анан мынау столбалар эмне үчүн бияктан өткөн? Жанагы бул баягы азыркы тоокс үйлөргө толуптур да бул мунаранын ичеранын дубалдары. Бизде ушундай да, биз кайсы мекемеге барсаң, кайсыл жерге барсаң, план түзүп аткан болот, иш-чаралардын жанагы программасын түзүп аткан болот, программасы бекиткен болот, мына быйыл иштеп аткан болот. Ошентип 30 жылдан бери келет, азыр мен ошого эле таңмын. Мына менин артымда өзгөн мунарасы турат. Ушул өзгөн дегенде ушул мунараны айтышат. Бардык жерге ушул өзгөн мунарасынын жанагы сүрөтүн чапташат. Бул мунара жөнүндө баягы энциклопедияга, жөнөкөй китептерге бардыгына жазганбыз, бардыгына киргизгенбиз. Бирок анын азыркы абалы ушул. Азыр көрсөңүздөр болот, мына арасында тетигинде ушу күнгө какталып бирөө баласы менен баратат. Наракта бирөө көлөкөдө отурат. Бул жер болсо беде жай. Беде дагы эмес экен, бул кекире экен, кекире жай экен. Кекире талап болуп калыптыр. Андан башка эч нерсе жок. Мындай бир жалчытып, дарак дагы эгилген эмес, жалчытып ушу көгөртүлүп дагы коюлган эмес да. Азыр ушул жанагы туристтерге мактана турган жайыбыз бар деп аткан, ушу эң мактанган жерибизге, эң мындай бетибизге кармай турган жерге азыр кирип көрөлү азыр. Жүрүңүздөр. Кирсеңиздер мындан караңыздар. Россия Федерациясынын каржылык колдоосу астында деп жазыптыр. Бул жака полноправные люди дейт, устойчивые страны дейт. Өзгөн мунарасы сувенир дүкөнү Россия өкмөтү жана Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан колдоого алынган. Ош облусунун интеграциялап өнүктүрүү программасы дейт. Ушул дүкөнчөнү дагы биз жардамга курдурган окшойбуз. Азыр муну при финансовой поддержке Российской Федерации анан берки не дейт, ООН дейби, ал эмне кылынган ага? Ал дүкөндү немесин Сувенирный дүкөн курулганбы? Немесин неме кылып берген? Пластигин. Витринасын коюп берген. Пластик эйнекти, полу. Анан ажатканага туалеттин жолу. Ушу. Канча сом? 30дан? Бул жак ушул мунара. Мында кирпичтери жанагындай боло баштаптыр. Бул реставрация болобу же болгонбу бул? Мыналар бир катар болгон окшойт, мурда. Мынау Мындан жогорусучу. Бунун ылдыйы 74-84-жылдары чоң ири масштабтуу реставрация, консервация иштеринен ошол казып алынган да. Жер. Ошон үчүн шаар деңгээли жогору турат да, шаарчы. Так, ошондо мынау бетон куюлуп турган жерден ылдый жагы Жок, мына. Мынау жерденби? Күрөң свет өзү эски болуп турбайбы? Ошо өзүнүн түп нускасы. Ылдыйы реставрациясы. Бул жагы жердин астынан мындай казып алып чыкканбыз бул жагы. Дөң жерлер турбайбы? Ошол жерлерде кыштардын калдыктарды, баягы эски кыштары бар. Айдубалынын немелер ошо астында, жер астында жатат да. Аны бул атайын көмүлгөнбү ошентип?
сакталыш үчүн же кандай? Ооба, сакталыш үчүн өзү негизи консервация, реставрация, музеификация иштери бүткөндөн бул баягы ачык көрүнүш керек. Баягы Оштогу баняны билесизби? Анын үстү андай болгондон кийин үстүн жабышышка туура келет да. Сакташ үчүн. Эми ошондой иштер болсо, муну ошо ачып неме кылып койсо болот. Азыр мисалы Турцияда жанагы биз Султан Сулайман, анан баягы эменин Хүремдин күмбөзү, анан берки Султан Сулаймандын күмбөзү деп ар кимдин күмбөздөрүн көрсөтө берет го бизге. Бирок ошонун баардыгы эле бул реалдуу эмес өзү негизи. Алар эски көрүнүшү бар, баягы кирпичтерди алып келип эле, анан эскиче бир дизайн менен жасап алып, анан кийин бул жерде ушундай Хүрем курган, анан Султан курган деп эле айтып, ошентип отуруп баягы дүйнөгө ошентип жазат, дүйнөгө ошентип айтат, элге ошентип жаят, даңазалай берет, анан кийин эл ошентип кабыл ала беребиз дагы. Анын чындап эле баягы тарыхый баалуулугу бар деп ойлоп бара беребиз акча кетирипчи. Азыр бизде деле ошондой кылсак болот өзү негизи. Бир эч кимге зыян тийбеген эле алдамчылык. Мунун мечит медресенин орду турат да. Бул кандай немеде болгон? Факт болгон. Эми башка өлкөлөрдө ошондой укканбыз биз эми чет өлкөлүк немелерин пикир алмашканда ушунун ушундай жерге эмнерге азыр неме иштеп чыкса болот бир эми илимий чөйрө кылат муну 3D реставрация дейт жок дегенде. Азыр Курсак. Bunun üstünde mi? Bunun biz cevap бере албайбыз. Bunu ilmi içeri özü, Kırgız Restavratsiya, İlimler Akademiya, Min Kultur özleri oşo tarap çeçet turgan surada. Oşolor cevap бере турган. Азыр кекире басып эле жатат экен да эми. Азыр эми ошол биздин эмени келечек мунга ошо пайдалуулду сактап берип атабыз да. Пайдалуулду сактап берип сатып бербей атасыздарбы? Пайдалуулду кандай сатый? Жок, азыр мунун жерлери, башка жерлери территориясы сатылып кеткен жокпушбу? Жок, Кудай сактасын андай сатылган. Азыр жок дегенде макул. Аркы жагы ошондой экен. Бул жерлерди мындай сугарып, нары бери кылып бир көгөртүп, кичине бир жакшыраак кылып коюштун дагы айласы жокпу? Өзүн актай бактабайбы өзү? Ошо бул келген неме? Ошо келгендердин суроосу да. Азыр биз турган жер, мына дөң турган жерчи. Бул казып алына элек жер. Изилдене элек жер. Bunun түгүндө ушундай имараттын калдыктары немеси болушу мүмкүн. Ошон үчүн бизге багында уруксат берилген эмес. Сугарууга же бактарак эккенге неме болсо жердеги эстеликтерге зыян келет. Суу жеп коет же тамыр түртүп ийет да ушундай. Ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүк жок. Буну толугу менен багы биз Өзбекстандагы эстеликтер менен биздин эстеликтерди салыштырабыз. Аякта көгөрткөн, жашылданып турган неме деп. Ал жактагылар толугу менен изилденип, бул жерде калдык жок неме деген чечим корутундудан кийин кылган да. Биздики толук изилдене элек да. Бул СССР убагында изилденген. Ошол ойдон азыр биздин эстеликтер турат да жер астында. Бул пайдалуураак. Казы бир иштетип ийгенден көрө мындай келечек мунга сактап турган жакшыраак. Анан бу жерди бүгүн сонун кылып кооз кылып, анан дагы мындай келгендердин суроосу бар. Эс алуучу жай, анан музей деген да, биздин неме музей да. Биз киргендерге 11-кылымдын элесин беришибиз керек же ошону сезиш керек. Эс алуучу жайды кооз кылыш керек, гүлдөш керек, аттракциондорду коюш керек, газон кылып көгөртүш керек да. Эми ал эс ала турган жер. Биз музей болгондуктан бизге көп немелер тыюу салынган да. Мына шаардын ортосунда болгондуктан да эс алуу менен паркын алмаштыра берет да бизди. Коздобой сыңаруу депчи. Биз өзү негизи музейбиз. Бирок эми убактылуу баары бир адамдарга кооздук керек да. Биз эми акча алып аткандан кийин кайсы бир кызматты бир жакшыраак маанай тартуулашыбыз керекпи деп ойлойм да. Мисалы мынауга азыр ушул гүлдү коюпсуздар, бирок ушул гүлдү да көгөртө албапсыздар да. Мындан көрө ушундай эле контейнерге, ушундай эле бир челекке, чоңураак челекке. Баягы эме дарактар бар эмеспи? Мисалы арча ушу сыяктууларды. Чоң. Бирок ушунун ичинде өсө турган. Дайым ал тамырын аркага эгер бир арча дейли, чоң арча болсо, жерде ошо арча мунараны тосот да, чоңойгондо. Жок эми ал көп чоң болбойт да. Ашып кетсе бир 2 метрлик болот да эми. Бул немени биз жакшы максатта топурагын алмаштырганбыз, о жерде да топурак турат да. Биз эми багы неме болгону топурактын составын неме кыла албай калдык да. Кара топурак алып келдиргенбиз өзүчө. Бул эскиче жанагы
Бул дагы эски колоритте жасалып тура. О жагында баягы эменин томпой, бизде томпой дейт. Дагы эмне деп коюшат муну? Бул азыр сизге кандай көрүнүп атат? Кооз көрүнүп атабы? Жакшыбы? Жакшы эле. Бирок мен муну жанагы темирден жасалышын билбейм мен. Ушун мындай кооушпагандай, айкашпагандай турат да мындай. Сиздин ошоюңуз туура. Байланыш болбой калган да. Бирок элдерге, келүүчүлөргө жакшы эле маанай тартуулайт. Бирок илимий чөйрө менен, көз караш менен караганда биздин эмеге байланыш эмес. Муну балким жанагы чоңураак эле аянбай эле эскиче бир атмосфераны түзүп бере ала турган бир дизайн менен кылса болсо керек деп ойлойм эми, аны го макул эми. Баягы туалет маселесине аябай көңүл бурам да. Себеби бул кадимки тамак жеген сыяктуу эле керектүү нерсе. Анан биз баягы туристтерди келгиле дейбиз, баягы акчасын алабыз, анан аларды чакырабыз, ушундай биз мунарабыз бар деп мактанабыз, анан ошого жараша эң эле керектүү нерселер, эң эле керектүү шарттар, эң зарыл шарттар. Бул түзүлүш керек деп эсептейм да. Так. Бул жер ушул эски даараткананын орду экен. Бул жагына жаңы ушинтип даараткана коюлуптур. Мына. Бул кадимки эле биотуалет эмес экен, биотуалеттин корпусу экен бул. Ичинде ошол азыраак кагаз калыптыр. Жанында суу, эч нерсе жок. Кадимки эле эме экен. Жер туалет. Ниет болсо бул жака бочканы алып келип, ошол челек менен болсо дагы алып келип, сууну дагы башканда бир окшотуп койсо дагы болсо керек эле дейм да. Оны чөгүн тартып коюңуз, суу турат. Мына айтып атат азыр, мына чөгүндү тартып коюңуз дейт. Мынаны тартып койчу. Мына жерге келип, чөгүн менен эме кылып, анан куюп алат экенсиз. Кагаз жок болсо, могу кара волкандан сурайсыздар. Анан эгерде сууну ал жактан издеп орол болуңуздар, келесиздер мына жака кара волканга келип, ушу жерден кааласаңыздар жуасыздар, кааласаңыздар антисептик менен эме кыла аласыздар. Бирок бул жерден дагы самын таппайсыздар. Самынды эми бирдеме кылыш керек. Болбосо боло берет. Ошо. Анан жаңы туалетиңиздер каякта? Бул баягы иштетип атабыз дегениңиздер. Ал жанагы чет өлкөлүктөр куруп берген туалет эми, а? Куруп берген эмес, жолун берген, жол. Ошого жол салып беришкен балар. Бирок ал система, суу системасы. Бул эмне бул? 3 күнбөз. 3 күнбөз? Ортоңку күнбөз бизге чейин келип жеткен эмес, 3төн 1 бөлүгү жеткен. Парламент турбай, ошонун жогорусучу. Түндүк түштүк күнбөз бизге чейин жакшы абалда жеткен. Түп нускалары, парламенттери жакшы абалда сакталып, азыркы күнгө чейин келген туристтердин мындай кызыгуусун арттырат. Ортоң бул жердеги сөөктөр өз күнбөздө болуш керек эле, ичинде казуу иштеринде бул баардык сөөктөрдү алып чыгып, ичи азыр таза, эч кандай сөөк жок. Ичине кирип көрө турган. Жерден 5 метрге чейинкиси ошо өзүнүн түпнускалары. Парламенттер өзүнүкү. Мына парламент өзүнүкү, мына эми реставрация. Азыр деле биз ошо колдонгон парламенттер. Мына кыргыздарда колдонулган эме, мына. Азырга чейин бар мына көчөт. Мына дагы бар да азыр. Мына бар деле. Мына дагы барбы? Ал деле барбы? Бул кийинки учурда Гитлердин свастикасы болуп таанылып кетти. Биздин ата бабалар колдонуп келген эл тамганы. Ошол негизгиси баягы бизде түп нускалары көбүрөөк да. Ошон үчүн баягы немеси баалуулугу жакшыраак деп ойлойм. Реставрация деле бар, жаңы кылып койгон эми башка эстеликтерде эми ал билбеген адамга кооз болушу мүмкүн, билген адамга түп нускасы азыраак. Мына эшик дагы оригиналбы бул? Жок, эшиги жаңы. Баягы реставрация учурунда. Бирок эшиктери болгон, мына кооздолгон эшик эмес, жөн эле арча эшик. Бул 3 күнбөз 1 жылда курулган эмес да. 11-кылым ортосу, 11-кылымдын башы, түндүк күнбөз 11-кылымдын аягы.
1153. Бул 1187-жылы курулган. Мындай жылы айырмачылыктар бар да. Бунун ортоңку күмбөздү мындай жанаша эле орнаментин тосуп кийин куруп койгон да. Ошондо реставраторлор ошо көрүш максатында ачышкан. Сиз азыр ошол жерди көрүп элестете аласыз, ушундай орнамент бар экен деп. Бул дагы ошондой максатта ачылганбы? Пайдалуу чоң кыштан кылган, азыркы эле ыкма да. Түгүн чоңураак кылып, подушка кылып, ошол эле ыкма чоң немелерден кийинкисин анан жогорусун немеден кылышкан. Байлагычтар. Бул жерди могу карасаңар, эми ушуга жазбай эле койсо болот эле да. Т плюс А дейт. 1 плюс 14 дейт, барабар 19 дейт. Бирөө телефон калтырып тур мына жерге. Анда элдерде түшүнмөстүк болуп калышы мүмкүн. Ушуну жөн эле алып туруп мындай тазалап койсо болот го дегенчи. Бул эми багы ар бир кылынган иш, ар бир неме кылган, бул илимий неме негиздеме менен атайын адистер кылыш керек да. Бирок эми өзү негизи түп нускасында кандай болгон экен? Ошондой болгон бекен. Түп нускасы ошон үчүн ушундай кылышкан да. Реставрация деген жаңы бир неме өткөрүүгө да. Мисалы үчүн реставрация кийимиңизди барсаңыз бир жерин жамап койсо реставрацияга, бул деле ошол эле кийин формаңызды өзгөртпөйт, ошол эле орнаментти жок кылбайт, жаңы эле ошол ыкма менен жаңылап коет да. Ошон үчүн ар бир деталь, ар бир орнамент бизге маанилүү да, жартысы болсо да. Мына арка турат го. Ошонун ичиндеги ошол кайсы жылы курулган, кайсы айда курулган жөнүндө маалымат арканын ичиндеги жазуучу. Эшиктин үстүндөгү кимге арналгандыгы жөнүндө маалымат. Бул ошо Карахан мамлекетиндеги ошол хандарынын жазуусу болгон. Аттары. Ортоңкусу Насир ибн Али болсо, бул ошо Насир ибн Алинин 4-урпагы. Түштүк күмбөз болсо аскери башчы деп жазылган. Булар ошол немеде эстеликте жазылып кетилген. Она 2 метрден жогоркусу өзүнүн түп нускасы. Она светин көрүп турасызбы? Жогорусу көрдүңүзбү? Ошондо бул 90% дейбиз, анча өзүнүн түп нускасынан бизге чейин келип жеткен да. Мына навести 2018-жылы курушкан. Бул республиканский бюджеттен бөлүнгөн. Бул ошо убактылуу курулуш. Бул качан реставрация болуп эстеликке коркунуч келбей калган учурда муну алып коет. Мына көрдүңүздөр, жанагы сувенир дүкөндү ошол жанагы чет өлкөлүктөрдүн каржылык жардамы менен куруп алыппыз. Тайм репортаж деле кылдым бул. Жакшы жагын да, көйгөйлүү жагын. Азыр музей мындай ягында формалдуу түрдө иштеп атат. Бирок муну бул жабыктырат. Муну деле экскурсовод эме кылып жүрбөйт да. Биз келип ачып неме кылабыз да, себеби бул жерде атайын бир штат бөлүнгөн эмес да. Муну биз өзүбүздүн демилге менен, музей демилгеси менен ачканбыз. Негизи бунун үстү кандай болгону неме өзгөндүкү неме бул реставраторлор ушундай неме кийинки мунараларга карап тургузушкан да. Бул Өзгөн шаары. Эми билесиз, мунун тарыхы Өзгөн шаарында. Өзгөн шаар чептен болгон, коргондо болгон. Бул Бабыр Нам китебиндеги 16-кылым. Имам Саракси, эски мечиттер, Мончо, тарыхый Мончо. Бул 3 күмбөз. Бул глазурланган идиштер. Кийинки учурда глазурланган неме өрчүгөн, мына Өзбекстандагы немелер ушу глазурланган неме. Биз боелгон, сырдалган. Ооба. Биздин күмбөз, биздин эстеликтер алардан кыйла алдыраак да, жылы. Ошон үчүн жок, эскирээк. Биздики пышкан кирпич менен урулган. Анча-мынча жерлеринде гана глазур бар. Карапай иштер. Байыркы Өзгөн шаары өнүккөн шаар болгон да, борбор шаар болгон. Ошондон кийин улай эле бул орто кылымга таандык суу түтүктөрү. Канализация бар экен эле да. Чоң көлөмдөгүсү, кичине көлөмдөгүсү,
ар бир азыр 3-4 метрдеги жер казуу иштеринде ушундай түтүктөр чыгышы мүмкүн шаардын. Себеби жер ошончо көтөрүлгөн да. Шаардын немеси эски орду 3-4 метрден кийин. Бири-бирине кийиштирилген. Мурда эле иштешкен. Азыр баягы эме фират дегенби, кайсы эмени алсаңыз, ошол бири-бирине монтип кийгизип коесуз, болгону анын артыкчылыгы азыркынын мындай резинасы бар. Анан ошол резина менен монтип Бүгүн деле ошол маалда топурактан бекитиш мүмкүн. ооба. Эми ал бизге Чопо менен ошол маалда. Анан бунун баягы 3-кө, 4-кө бөлгөн ыкмалары эми болгон да. Себеби мындай Эмелерби? ооба, Трайниктер. карапай идишке эмнеден чыгарышкан. Азыр биз неме болуп атпайбызбы? Азыркы эле система да. Мындан идиште бул сууга иштек болбойт. Анан ушудан бөлүп кетишкен. Ыкмалар ошо ойдон эле калыптыр, азыр болгону материалдар өзгөрүптүр да. Ооба. 1906-жылы тартылган сөз бул Бул мончосу окшойт, а? ооба, тарыхый мончо. Аз деле бар бул мончочу. Какта бул? Соттун арагында. Азыр турабы ошол? Ушу турат. Буну бул жеке менчиктин немеси болуп кеткен, жеке менчик болуп калган да азырчы. Бирок тарыхый эстеликтердин немеси тизмесине да кирбей калган да. Буну бирок шаардын деңгээлиндеги эстеликтердин катарына шаар кеңеш менен киргизгенбиз. Ээси маалым бул тарыхый неме болгон үчүн биз менен тыгыз иштешет да. Сактап, келечектеги муунга бир атайын бир ушундай мындай күмбөздөрдө немеде көргөзгөнгө шарт бар да. Демек бузбай кармап турабы? Кармап турат. Буну жери немеси ушунча керек болсо дагы ошол мыйзам бар. Мыйзам да бар да, эстеликтерди коргоо жана пайдалануу жөнүндө. Ар бир эстелик жалпы элдин байлыгы болуп эсептелет да. Ошон үчүн муну бузбай азыр жакшы абалда турат. Бул ат базар. Бул окумуш изилдөөчү Маннергейм тарткан сүрөт. Маннергейм тарткан го ошондо. Бул жерде ат базар кызуу жүрүп жүргөн учур. Азыр деле билесем мал базары, чоң мал базарлардын бири. Бул Кара Дарыя, Кара Дарыядан өтүүчү жер. Анан бул жерде ат базардан да маанилүүсү мына чептин сүрөтү. Өзгөнүн чебин. Азыркы баягы стадион. Стадиондогу чептин бул 1906-жылы эле ушундай чеп болгон да. Азыр барбы жокпу? Сакталганбы, сакталган эмеспи стадиондун эмеси? Бирок астында эмелер казыр. Да, өзгөнүн бир өзгөчөлүгү, өзгөнүн өзгөчө тарыхы бул эпитафия, таштагы жазуулар. Бул өлгөн адамдарга арнап жазышкан. Бул котормосунда ар бири жөнөкөй мындай киши болгон эмес, алым, динге берилген, өтө мындай динге кызмат кылган кишилер да. Бул 20 адам. Бул Өзгөн шаарында өтө көп неме болгон да. Азыр Имам Саракси ошолордун шакирттери ушундай. Булар дагы 11-чи, 12-чи, 13-чү кылымга таандык таштар. Бул дагы эски. Мурда бар технология экен да бул да. Мынадагы элдерге мындай байкалбашы мүмкүн, бирок биз үчүн өтө баалуу экспонат. Биздин заманга чейинки сак доорундагы казан. Жезби? Жок, коло. Силердин байлыгыңар жакшы экен. Ошол эми ушу байлыктар багы пландагы 3 кабат музейге көчүрүлөт да. Анан дагы элдердин неме иштери жүрүлөт. 3 кабат деген кайсы? Мына жака багы Дүйнөлүк банктын немеси, туризмди колдоо немеси менен неме музей немеси тандалды деп атпайм, эксперттер изилдеп ушу 3 кабат музей түшөт жаңы заманбап. 2021ден 25ке чейин. 25ке чейин. Бирок иш кагаздары бекитилген ба бул? Иш мындай кандай чечимдер бардыгы уже толук бүткөнбү? Багы неме иштерин биз бүтүрдүк. Мисалы үчүн архитектурадан, анализ, ушул немелер, жердин кыртышы бардыгын музей Сулаймантов бүтүргөн. Министрликтин алдына комиссия түзүлдү. 2 отуруму болуп, бириси жеринде болуп, июнь айында келип кетишти. Эми бүгүн координат менен байланышты кылып, ошол дагы иш токтоп тур, иш
азыр баягы экономический тарабы эсептелип атыптыр. Эми ошо бүтсө анан тендерге берилип, быйыл жылдын аягында башталып калышы дагы мүмкүн, жаңы жылдан кийин да башталып калышы мүмкүн. Ошонун ичинде бардыгы камтылган. Мынау комплекстин сыртындагы тосмолору, элдерге шарты, бардыгы ошол туризмдин колдоо немеси менен болуп бүтүп чыгат да. Мына азыр көрдүңүздөр. Мен өзгөнгө маани бергеним бекеринен эмес экен өз негизи. Мына туристтик потенциал абдан жогору экен. Өзү негизи мисалы чет өлкөлөрдө ушундай жерлер бар. Жанагы эски дубалдар, эски чептер азыр жаңыча колдонуп атышат, стадион кылып, башка кылып, бирок баягы дубалдары, эски чептери ошол бойдон калган да. Анан муну тейлгери жанагы эме болгон эле, бул бир чеп болгон деп эле аны кол тийгиз кылып кармап атышкан жок, бирок жанагы азырча жаңыча колдонуп атышат. Ошол сыяктуу кылып, мисалы наркы жактагы өзгөнүн чебинде эле жанагы азыр стадион болуп турган жерди кайрадан реставрация кылып, кайрадан жаңыча кылып туруп, кайра эле мындай иштетсе болчу да экен да. Бирок ошол стадион боло берсин, стадионду эч ким жанагындай кылбасын. Бирок ошол дубалын эскиче эметип койсо, жанагы реставрация кылып койсо, ал деле боло бериш керек эле да, ал деле кала бериш керек эле. Ал деле бул ушул шаардын дагы бир байлыгы, дагы бир тарыхый бир көрүнүшү, тарыхый бир баалуулугу катары, материалдык баалуулугу катары кала бериш керек эле. Эми аны ойлонгон киши барбы жокпу билбейм өзгөндө. Азыр өзгөндүктөр туалетин дагы кура албай атышат, тротуарын дагы кура албай атышат. Анан бул жактагы эски туалет мисалы тетигинде турат, мына карасаңыздар, оно шипырдан жасалган. Эми ушул деңгээлден Биздин территория эмес ал. Ал кимдики анан? Эмне үчүн? Чайхана. Чайханага сатылып кетти деген жер ушул эмеспи? Анан мынау столбалар эмне үчүн бияктан өткөн? Бул өрө экен же. Ушуда эми ушулар ошого окшогон бир майда чүйдө нерсе менен бузуп алабыз да, бир жакшынакай эле нерсени. Мыналар жаңы да бирок, а? Бул 2000 Мына жана мага бирөө бир кат жазган эле, баягы улуттук коопсуздук комитетинин азыркы төрагасы жанагы Ташиевке дагы. Ушул Өзгөн музейинин жери сатылып кеткен деп. Менин оюмча ушул жерди айткан окшойт. Ошол мыйзамсыз сатылган, ошону дагы карап бериңиз деп жанагы кат жазган экен. Анан ал каттын бир копиясы менде турат, бир копиясы, бир эмеси, нускасы Ташиевдин столунда жатат десек болот. Бирок ал боюнча мындай бир Ташиевдин реакциясын азыр байкай элекмин. Бирок азыр ал айтып аткан жер ушул жер окшойт. Мына столбанын өткөнү, анан мынау жер эми мындай алганда. Мынау кимдики булар? Бул дагы чайханага карайт. Бирок биз муну өзүбүз дагы аракет кылып беребиз, ушу элдердин ушундай сөздөрү мененчи. Биз бардык тиешелүү баягы иш кагаздарын азыр биздин юрист өзү иштеп атат да. Эгер чындап эле ошондой болсо, биздин юрист эле өзү аракет кылып, мамлекеттин жери болсо мамлекетке алабыз. Түпкү документтер болсо керек. Азыр эми сиздер айтып атасыздар, бул жагы эле казыла элек деп. Балким каза турган болсоңуздар, бул жакта деле бирдеме бардыр же жокпу? Анан мына жерлерде дарактар курап калып турган, муну сугарганда киши жок. Муналар кимге карайт? Дарактар турган жер. Бизге карайт. Себеби дарактарда баягы бул сус мындай болгон да. 80-жылдары сугаруу боюнча неме уруксат берген элгечи. Жашылдандыруу, парк кылуу боюнчачы. Жердин кыртышы жумшак топурак болгон окшойт. Ошондо мунара 14 сантиметр неме берген да. Ошондо тийиштүү өкүлдөр ошол илимпоздор. Макул, азыр мына дөңдөн берагында жок, а? Казуу иштери болбойт. Жок дегенде ушул жагын бир иреттүүрөөк кылып, бир ушул жагын кичинекей бакча кылып койсо болбойбу? Эми ошолор качан болот дейм да, бул өзүн өзү актайбы? Азыр мисалы бул жакта, бул музейде өзү канча адам иштейт? Жалпысынан. Эң неме суроо, көйгөйлүү суроо. Азыр
4 адам иштейбиз. 4 адам иштейт. 4 адам күнүнө ошо 4 адам иштесин. Күнүнө баягы адамдар кирсин. Ошолор 20 сомдон төлөсүн, 30 сомдон. Эми ошонун баардыгын эсептеп келгенде өзү ошо 4 адамдын айлыгы чыгабы, чыкпайбы? Айлыгы чыгат 4 адамдык. Андан аша башпайбы жанагы дарат кагазга, анча-мынча кечинде светке, анан мына жерге кичине бир сууну жанагы заказ менен болсо дагы баягы водовоз менен болсо дагы алып келип куйдургангачы. Же бул жактан түшкөн акчанын баарын баягы борборго алып кетип калышабы, кандай болот? Жо өзү спецшот багынай да. Мисалы үчүн мен мындай түшүнөм. Спецшот өзүн ошол анча-мынча кемчилдигин бүтөө максатында. Ошо спецшотуңуздарга канча түшөт? Биз Сулаймантоого неме кылабыз. Сулаймантоонун спецшоту менен бир да. Өзүңүздөрдө бухгалтерия жок? Жок, биздин бухгалтерия жок. Ошондо Сулаймантоого айына канча акча бересиздер? Тапшырасыздар? Биз Сулаймантоого 50 миң, 60 миң баягы айына карап да. Сезондор бар болот, ошо май айы, ошондой, ар кандай неме кылабыз. Орточо 50 миң деп койсом болобу эми? Орточо 50 миңден бере турган болсо, 4 адамдын айлыгы болсо, ошо 50 миңди 4кө бөлсөң, бул 11-12 миң сомдон тиет экен да мындай алганда. Эми бул жерде кыйраткан айлык дагы жок экен, анан кыйраткан акча дагы жок экен. Андан сырткары айлыктан ашыкча бул жерде иштете турган мындай бир каражат дагы жок экен да. Анан биз келип анысын неге антип койбойт, мынысын неге мынтип койбойт, мына жерди неге карап койбойт дейбиз. Бул жерге мындай бир жакшы шартты деле түзбөйбүз, кыйратып реклама да кылбайбыз. Ошондон айынан кыйраткан турист дагы келбейт бул жерге. Келбегенден кийин анан акча дагы жок. Анан кийин ушундай кылалы, мындай кылалы десең, мактабайт да кайсы турист келмегеле деп коебуз. Ошону менен анан мен турист дагы келбейт, өзүнүн айлык дагы эме болбойт. Мына пандемиядан кийин эми өзүңүз көрүп атасыз, бардык эле чет өлкөдө ушундай неме болуп атат да. Буну жакында ушундай бир неме пропаганда жайылтуу немесин даңазалоо боюнча иш-чаралар дагы түзүлгөн да. Макул, эми мындай да, макул. Азыр мисалы Оштогу жанагы журналист аттуу, бир блогер аттуу, ютубер дегени бар, атактуусу башкасы баарын чакыралы дейли. Чакырып ошонун баардыгын эметели, мындай реклама кылалы, жарыялайлы, ой ушул жерге келгиле, сонун жер экен деп. Бирок бул жерде дагы мындай таң калтыра турган дагы нелер бар. Ооба, аны мындай бир келген адамды ыраазы кылып жөнөтүшүбүз керек да. Мындай акча берген адам баягы ич орунбай бериш керек да мындай алганда. Анан бул жерде эми баягы биз коммерцияны такыр эле эметип коебуз. Кээ бир учурда мисалы чет өлкөдө деле музейлерди чындыгында базар катары колдонушат. Аны тартынбай эле айталы. Мындай эми бир жолу биротоло базар кылып беришпейт, бирок баягы музейдин өзүнө жараша мындай тематикалык буюмдарды сатышат. Мисалы бир самандан, пресстен эле коюп туруп, анан баягы жааны алып келип коюшат. Ошол преске каратып жааны ар бир атышың дейт, мисалы бир 5 ок берет, 5 окту берет. Ошол 5 жолу атышың мисалы 200 сом деп коет. 200 сомго ошону баягы жааны атасың, кетесиң. Ошентип деле акча табат. Ал мына жерге зыян келтирбейт. Бул жерге ал курулуш болбойт, капиталдык курулуш. Ал жерден акча түшөт бирок. Ал жерден бирөө бир үй бүлө жок дегенде багылса болот да. Мисалы ошого окшогон багы мен 4 жылдын ичиндеги немени айттым го, проект долбоорчу. Ошондо баардыгыбыз айтканыбыз камтыган. Этно бу жерде шарча бар. Ооба, этно оюндар, бирдемелер мисалы. Бул жерде ошол этно шарча Кыргызстандын мындай улуттук даамдары, кол өнөрчүлүгү, чоподон жасалган бирдемелер, баардыгы сувенирдер сатылат ошол өзүнүн ыгы менен, порядкасы менен болот. Ооба. Ашык эле базар, эми өзгөнүн базарындай болуп кетпеш керек, бирок эми баягы баары бир бирок баягы келген кардар бирдеме алып кеткиси келет, бирдеме көтөрүп кеткиси келет, ушул жердин бир топурагын, бир ташын болсо дагы алып кеткиси келет. Ошол неме багы ыксыз болуп калбаш үчүн атайын иш-чара түзүлүп, комиссия түзүлүп иштеп атпайбы музей? Бизде ушундай да, биз кайсы мекемеге барсаң, кайсыл жерге барсаң, план түзүп аткан болот, иш-чаралардын жанагы программасын түзүп аткан болот, программасы бекиткен болот, мына быйыл иштеп аткан болот. Ошентип 30 жылдан бери келет, азыр мен ошого эле таңмын. Жарымын грант кылып колдоп беришкен. Бирок ал 2018 жылы эле башталыш керек болгон. Андан бери анын акчаны иштеткен жокпуз. Биз али проектти баштай элекпиз, али ишке ашырып баштай элекпиз, бирок анын ошол кредиттин жанагы уже кайтарып баштадык. Али иштетпеген акчанын мындай алганда акысын берип атабыз да. Анан
Азыр бул жерде дагы ошондой болуп калбаса экен деген эле ой да. Кудай сактасын. Азыр дагы баштан элек мына Өзгөнгө келсең, азыр бир дагы туалетте канализация жок. Бир да жерден кыйраткан суу чыкпайт. Анан бийлик отурат, мына кылып атабыз, мына пландабыз, быйыл планга киргизгенбиз деп. Мынанча жыл бүтөт дейт, анан Биринчи немес. күтүп отура беребиз. Техникалары келгенме? Мындай болду биле. Биз Музейдин ошол ичинде азыр бир мына эмесин кирип көрүп койчу. Мен азыр бактай жүргөн адам түшкөндө. буга мына мунараны айланып чыгат экенсиз. Чыкканда ушунчалык спортсмен болуш керек экен бул жерге. Аябай жакшы формада болушуңуз керек экен. Мына ушундай тик. Канча градус бул? Кыйлале го. Кыйлале тик экен. Ушинтип жеткенге чейин жогоруга чейин канча метр? 24 метр. Ушундай. Толугу 27 да. 27. Bunun içi mi? Tüp nuskadan mı? İçin diye bir İçi жанагы ne деп коет? İçi boş bu же? Жоқ. Толугу эле ушундай урулуп чыккан, ошон үчүн бизге чейин келип жатат. Өзөк. Ооба, калыңдыгы дагы сиз көрдүңүз го күмбөздүн. Ушундай чоң калыңдыгы неме урулганда 1,5-2 метрче мына калыңдыгычы. Анан Бул калың дуал азыр сүйүлөргө толгон азыр. свет койбойсуңарбы деген дагы суроо көп жаралат. Анан негизи бул 11-кылымда курулган да. Анан биздин максат баягы 11-кылымдын кичине болсо да немесин чагылдырыш болуп атпайбы? Бирок 11-кылымда шам болгон да эми. Жок дегенде шамды мындай шам сыяктуу чырактар деле бар да. Терезелер өзүн жарык берүүчүчү. Караңгыдачы түнү мейиштеде турган кылсакчы, балки мында Кыргызстан өнүп кетти дейли, Гонконг болуп кетти дейли. Анан ошондой боло турган болсо дагы ушинтип отура беребиз. Жок, анда караса болот. Эгер түнү иштесе, анда Түнү күн иштетип жана караса болот. Эми баягы жабыштырып мындай свет эмес, атайын убактылуу баягы немелер бар го. Ошолорду коюп иштесе болот. Жанагы бул баягы азыркы тогуз үйлөргө толуптур да бул мунаранын ишаранын дуалдары. Мурда жанагы мына Абдуллах плюс Абдулхафиз плюс Муслима Sevgi деп жазса, азыр мынантип калыптыр. Мына жанагы собачка медет кыскасы мындай азыркы жанагы интернет даректерин калтырып калышыптыр.